бардыңыздар билесиздер, биринчи балына, экинчи балына ковид болгондо тез жардам машинесине жетишпегендиктен бейтаптар өз убагында больницаларга жетпей калды. Ошон үчүн биз биринчилерден болуп 4 проект бар. Исламский банк, Азиатский банк и Всемирный банк. Ошол жактан берилген донорлор берген акчасына биз азыр тез жардам машинеси менен муктаждыктарга жеткизип атабыз. Азыркы бул Исламский банк развитиеден келген 66 машинени аймактардын баардык жерине бөлүштүрүп жеткиздик. Азыркы кезде районный, территориальный больница, центр семейной медицины баардыгында тез жардам машинесине жетти. Эми мурдакы эски машинелер бар экен, ошолорду жаңыртыш үчүн биз дагы тез жардам машинесин алып атабыз. Жалпысынан бүгүнкү күндө областын аймагында 44 тез жардам бригадасы бар. Ошолордун көпчүлүк тез жардам унаалары абдан эски, жанагы УАЗовдор болгон. Ошондуктан бүгүн ошо пандемия учурунда 2 тез жардам унаа алганбыз. Бул жанагы областтык ооруканага жана юбилей медицина борбору областтык. Андан кийин 4 унаа алганбыз. Ошо Собол үлгүсүндөгү, бирөөсү газет Next элек аймакта отурмуш. Бүгүн 9 тез жардам унаасын алганбыз. Бул пандемия учурунда 2020-жылы элдер тарабынан абдан чоң жардамдар болду. Жалпысынан 10 ашуун тез жардам унаалары берилди. Бүгүн 9 тез жардам унаалары бул өзгөчө чек ара жайгашкан ошол үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна же болбосо жалпы дарыгер практика борборлоруна берилет.